Demek Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde Allah Subhanahu wa Taala kafirlardan iman keltirmegen iki sebebini aytып ketdi. Birincisi, alar mutakabbir bolup, eştekeni tanımay kalgan, asmanды karab эле özünden başka hiç kim bilbey kalgan, özünde görбөй kalgan sebep boldu. Ekinçisi, alar tar çöyrödü, özünün çöyrösünde gana başkаны ukpay kalgan üçün ушундай жолго барышты. Анан кийин лaqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yubsirun, fahum la yu'minun деген нерсе ачып болуп калды аларга. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн хидаятка келиш үчүн бираз пасайыш керек. Бираз төмөн түш. Башкаларды кара. Анан чөйрөңдү өзгөрт. Чөйрөңдүн сырткарыдагы адамдар бар, жашоо бар, аны кара. Мустакбалды кара, келечекти каяка баратасың. Өткөн заманын кара, кандай жашоо болду, кандай болду. Нурдагылар кандай болду, аны кара. Мына ушул истикбал, келечекти карап, өткөн чакты карап, өзүңө ибрат ал, үлгү ал, насаат ал. Андан кийин сен хидаятка келесиң деген аяттын мааниси бар.